Assalamu алейкум, урматтуу достор, бизди көрүп аткандар. Бүгүн дагы биз бир кардарыбызды үйдүн ачкычын колуна берип, сүйүндүрүп турган чагыбыз. Алгач байке менен кыскача өзү жөнүндө тууралуу тааныштырып кетсиң. Аты жөнүңүз жана каяктан болосуз? Мен Мамбетов Талайбек. 2021-жылы келип келечекке жазылып кеткем. Февраль башы 13-14-тө. Ошондон кийин 4 айдан кийин эле келди, очередибиз буюрса. Мен өзүм Токмоктон, Токмок шаарынан мен балам алып атабыз, квартира алдык, уже буюрса кече оформлениясы бүттү. Ошо жакшы, эч эме кое албайбыз. Бардыгы жакшы бүттү. Бул жерден кээ бир эме болуп калды, жанагы сатып аткандар көп ишенбейт экен, ошонун менен эле ичине кармалып калдык. Атак калган жагы бул келечек немеси бүт баары шаар болду. Мен айтарым ошол. Негизи көпчүлүктү эле кызыктырган суроосу үйүңүздү кайсыл райондон алдыңыз жана канча суммага алдыңыз деген. Үйдү эми бизге жакшы түшүп беришти, мебели менен алдык, биз двухкомнатный. Жакшы соодалашыптырсыздар, жакшы эмеге барышты, анан мебели менен алдык, бүт эле кирип жашашат. 14 деп аткан, 13кө макул болуп. 13 канча сом болуп калат? Ошондо 1 миллион 100 бирдеме 1 миллионго үй алса болот экен демек, э? Болот экен, эми ал тапканыңа жараша да. Айына канча сом болуп калат ушунда? Ошондо айына биз төлөгөнүбүздү. Төлөгөнүбүз 9200. Ай сайын төлөйбүз. Буга чейин квартирада турган белеңиңиздер же? Жок, мен балама алып берип атам, балама. Бар балам, келиниме, ошо неберелериме как подарка кылып алып берип атабыз ошо. Жакшы. Кайсыл райондо азыр калган үйүңүз? Токмоктун эле центринде, Покровка айылынын центринде. Мынакей урматтуу достор, демек Токмоктон дагы 1 миллион сомго үй алса болот экен. Жакшы соодалашкан байкелерди издеп жаткан болсоңуздар, мынакей бул байке кайрылсаңыздар 50% скидка менен издеп берет. Не деген байке, анда келиңиз, колуңузда китебиңиз жалаң, жакшылыктарга, бала той болсун, үйүңүздөрдө дасторкондо дайыма даам эч качан үзүлбөсүн, алган үйүңүз кут болсун, алган үйүңүздө жалаң гана жакшылыктар болсун. Ал эми биз сиздерге дагы толук маалымат берүү үчүн ушул видеонун алдында номерлерди калтырып койдук. Болбосо кеңсеңизге келип же номерлер аркылуу эң мезгилдүүсү WhatsApp номерибиз дагы иштейт. Баарыңыздарды ошол алдыңкы байланышта күтөбүз.